2018 жылдын январь айынан баштап коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын Ош шаарында ишке ашыруу максатында атайын комиссия түзүлгөн. Алар шаардын кайсы даректеринде көзөмөл камералар орнотулуш керектиги боюнча текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Натыйжада шаардын негизги 35 көчөсүнө камера орнотуу боюнча чечим кабыл алынган. Баягы светофорлорду, баягы немелердин баардык талапка жооп бериле турган нормаларын биринчи биз даяр болушубуз керек. Ал үчүн шаардан биз болжолдуу сметалык баасы менен 21 миллион 500 миң акча каражаты керектеле тургандыгы аныкталып, сметалык долбоору даярдалды бүгүнкү күндө. Даярдалып, бүгүн 21 миллион 500 акча каражатын биз шаардык кеңешке сунуштаганда, кече 28 октябрда 10 миллион сом акча каражаты бөлүп берилди. Бүгүнкү күндө Ош шаар жолдор муниципалдык менчик муниципалдык ишканасы тарабынан тендер жарыяланды. Ош шаарынын аймагында видео байкоо системасынын аппараттык программалык комплекстерин орнотууда шаардын негизги көчөлөрү каралган. Ага ылайык Ленин көчөсүнүн 4 кесилишине, Курманжандатка көчөсүнүн 9 кесилишинде, Осмонов көчөсүнүн 2 кесилиши жана Шакиров, Масалиев, Разаков, Амир, Тимур көчөлөрүнүн кесилиштерине жол белгилери жана видео байкоолор коюлат. Алдын ала чаралар көрүлүп, анын негизинде сметалык база 21,5 миллион сомдук акча каражаты керектелет экен. Бүгүнкү күндө шаардык мэрия тарабынан 10 миллион акча каражат бөлүнүп, жолдор муниципалдык ишканасы тарабынан тендерге берилген. Анын негизинде камерадан коюудан алдын ала эле, мисалы шаарда ошол 35 объекттин ичинде 4 светофорду жаңылашыбыз керек экен. Андан сырткары где-то 700ге жакын жол белгилерди алмаштырып, кайра жаңылап, андан сырткары асфальт катмарларын даярдоо. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча Ош мэриясы тендер жарыялаган. Анын жыйынтыгы 28 ноябрда чыгат. Шаар тургундары коопсуз шаар долбоору эртерээк ишке ашса дешсе, кээ бирлери Ош шаары азырынча аталган долбоорго даяр эместигин айтышат. Биз даяр эмес болсок керек. Бизде коопсуз неме боюнча пешеходдор туруу эмес, светофор туруу эмес. Адамдардын мындай не деп коет, түшүнүүгө коопсуздугу азыр туруп келбесек керек дейм. Пешеходдон өткөндө постоянно даже машина жол бошотуп беришин билбейт да. Башка мамлекеттерге барсаң, например, Москвага барсак, көп эле Москвада барып келип иштешет го. Москвага барсаң, сразу адамды көрдү, машина сразу токтойт автоматически. А бизде андай эмес да, наоборот, даже жашыл күйүп турса дагы биз өтө албайбыз да, коркобуз. Мына келечекте, мына жерлерде, ушул жерлерде светофорлор иштейби, же туура эмес иштейби, эч түшүнүксүз да. Негедир адамдарга машина жол беришин билбейт. Ооба, биринчиден жол эрежесине эң биринчиден. Азыркы учурда жол эрежеси бузулуп көптөгөн авариялар болуп жатпайбы? Ошондуктан орнотуп койгонго жакшы болот деп ойлойм. Иштеш керек да. Мисалы, закон иштеш керек. Закон иштеп, тартип болот да бизде дагычы. Бишкекте кыйла тартип болуп калды го. Аталган долбоорго жергиликтүү бийлик тарабынан токтом чыгып, 10 миллион акча каражат Ош шаардык жолдор муниципалдык башкармалыгына берилген. Эскерте кетсек, долбоордун биринчи этабы быйыл февралда Борбор кала Бишкекте башталып, анда Вега компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.